Assalamu alaikum, кадырман көрүүчүлөр. Ыйык Рамазан 2025 телеберүүсүнө кош келиңиздер. Алла Таалам ушул орозо айында кармаган орозоңуздарды кабыл кылган болсун. Ошондой эле ушул Ыйык Рамазан айында кылган ибадаттарыңыздарды, окуган хатмы Курандарыңыздарды, ушул айда кылган чоң сооп иштериңиздерди Алла Таалам кабыл кылып, анын сообун эселеп берген болсун. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах вассалату вассаламу аля расулилlah. Жараткан Алла Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга Алла Тааланын саламы жана салаваттары болсун. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде мындай деп айтат: Аузу биллахи минеш шайтонир раджим. Шахру Рамадан аллази унзила фихил Кур'ан. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Ар бир Алла Таала кээ бир жерлерди, кээ бир убакыттарды өтө бир маанилүү кылып жаратат экен. Ошол маанилүү убакыттардын бири бул биз азыр турган Рамазан айы экен. Бул эмнеси менен мындай Кудай Тааланын алдында маанилүү жана абройлуу? Бул айда Кур'ан-ы Карим түшүрүлгөн. Бул Кур'ан-ы Каримдин милдети эмне бул? Бул эң биринчи милдети адамдарды, адамзатын туура жолго багыттоо, багыт берүү. Бул Кур'ан-ы Карим акыйкат, сыздык менен акыйкатты айырмалай турган, адилетсиздик менен адилеттүүлүктү айырмалай турган, ак менен караны айырмалай турган, ошону айырмалап бере турган ыйык китеп. Кимде ким Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтып атат, кимде ким ушул Рамазан айына күбө болгон болсо, орозо кармасын дейт. Кимде ким балагатка жеткен, акыл эси жайында, ден соолугу чын адамдар Рамазан айына келди, мына азыр күбө болуп турушабы, демек ошол адамдарга Алла Таала буйруп атат, орозо кармасын дейт. Ал эми кимде ким ооруп калган болсо, же сапарда болгон болсо, анда башка убакытта кармаса болот дейт. Бул жерде ооруп жаткан адамды айтып атабыз. Кээ бир дарттар бар, кээ бир илдеттер бар. Тез-тезден тамак ичип туруусу керек. Ошондой учурларда албетте биздин динибиз уруксат берет. Азыр дарылан, кийин болсо кармап бересиң казасын дейт. Ошондой эле ошол уруксат берилген катмарга сапарга чыккан адамдар дагы кирет. Сапар өзү машакат болуп эсептелинет экен. Эгерде кимде ким ошо сапарга чыккан болсо, ошого да уруксат оозун ачып жүргөнгө. Бирок биздин аалымдарыбыз айтат, эгерде орозо кармаганга даремети жетсе, анда ал адам кармасын дейт орозону. Алла Таала силерге жеңилдиктерди каалайт дейт. Алла Таала силерге оордукту, кыйынчылыкты каалабайт дейт. Валитукмилул иддата, жана силер ошол мөөнөттү толук, мындайча айтканда мөөнөттү, Рамазан айын толук бүтүргүлө дейт. Эл арасында кээде бир тараган сөздөр бар.
ошол башында кармап койсо, ортосунда бир кармап койсо, аягында бир кармап койсо болот экен дейт. Мына ушул аят айтып атат. Силер толуктагыла, толук кармагыла дейт. Бул башында, ортосунда, аягында эмес, толук ошол Рамазан айында, орозо айын толук кармагыла дейт. Алла Таала силерди ушул туура жолго салып койгон үчүн силер Алла Таалага такбир айткыла, Алланы улуктагыла дейт. Балким силер ошо Алла Таалага шүгүр келтиресиңер дейт. Бул эми ошол кыскача ушул Кур'ан-ы Каримдин түшүндүрмөсү болду, маанисин түшүндүрмөсү болду. Бул Бакара сүрөсүнүн 185 аяты. Эгерде сиздерде кандайдыр бир диний ошол орозого байланыштуу бир суроолоруңуздар болгон болсо, бизге кайрылсаңыздар болот. Биздин SMS ошол кат жазып. Бул жерден биз эмнени түшүнөбүз? Ошол Кур'ан-ы Карим жөн эле бул береке үчүн окулбайт. Же болбосо бир эле ошол өтүп кеткен маркумдар үчүн окулбайт. Бул эң биринчи орунда бул бизге туура жолду үйрөтө турган китеп. Биз бул жерде ошо Кудай Таалага сыйынуудан баштап дагы башка толтура өкүмдөрдү үйрөнөбүз. Себеби ар бир инсан, ар бир ымыркай бул дүйнөгө жаралганда Кудай Тааланы тааныган бир табиатта, жаратылышта жаратылат экен. Андан кийин барып бул ата-энеси тарбия берет, чоңойтот. Ошо тарбиясынан пайгамбарыбыздын хадиси негизинде бул балким ал христиан болушу мүмкүн, балким ал ошо отбарас болушу мүмкүн, же болбосо башка дагы диндин өкүлү болуп калышы мүмкүн. Эгерде биз ошол туура багытта, таза кезинде туура багытты, Кудайды тааныган эрежеде үйрөтө турган болсок, тарбия бере турган болсок, өстүрө турган болсок, мына ошол биздин туура багыт болот да. Ал эми орто жолдон ошол ар бир баягы өсүп келаткан баланын тарбиясы, Кудай Таалага болгон бир түшүнүгү өзгөрсө, муну албетте чоңоюп калгандан кийин өзгөртүш кыйын. Бирок бул биз айткандай башында пайгамбарыбыздын хадиси негизинде башында туура багытты берген жеңилирээк болот. Бизге келген SMS суроолор бар экен, аларга токтоло кетсек. Түшүмдө каза болуп жаттым, ушундай кыйналдым, түшүм болсунчу деп өнүмдөгүдөй жалбардым, тоба кылып келейинчи деп, бирок мүмкүнчүлүк болбоду. Аппак бейишке түшүп айткандай болдум, бирок тузак түшүп жаттым, ошондо ойгондум, туруп эле тоба кылдым, кулагым укпай жатты, өңүмө бир кызыкча болдум. Бул түш кандай көп күнөө кылганбы же мага эскертүүбү? Караңыз, бул түштүн 3 түрү бар десем болот. Биринчиси бул шайтандан болуп калышы да ыктымал. Экинчиси бул адам баласы кандай бир чарчап, чалыгып, кыйналгандан көрүшү мүмкүн. Ошондой эле бул Кудай Тааладан болгон дагы бир белги дагы болушу ыктымал, толук ыктымал. Себеби пайгамбарчылык токтогон, бирок Кудай Тааладан болгон бир ушундай бир белгилер болушу мүмкүн да. Эми баягы кээ ушу түштөр туурасында түштү билген, аны чечмелей турган кээ бир инсандар болот. Бардык эле адамдын анын баягы чечмелегенге дарамети, же болбосо тажрыйбасы, илими, билими дагы болбошу мүмкүн. Ошондуктан бул түштү мен айта албайм, бирок
мындай түштү балким эскертүү деп кабыл алса дагы болот. Себеби жанакындай кыйналып жатып ойгонуп кетип, балким биз эми пендебиз, бул дүйнөдө ар кандай иш аракеттерди кылып коюшубуз мүмкүн. Балким кандайдыр бир Кудай Тааладан болгон бир эскертүү, туура жакта бол, кылган ката кемчилик күнөөлөрүң үчүн тоба кыл деген дагы белги болушу толук ыктымал. Ассаламу алейкум, орозодо аял киши боенсо болобу дейт. Алейкум ассалам. Өзү негизи биздин динибиз аял затын ошол сулуулугу үйдө болуусун талап кылат да. Ошол сиздин боенгонуңуз, жасанганыңыз сиздин күйөөңүзгө, жакындарыңызга болуусу керек да. Ал эми сиз боенуп сыртка чыгып башка бир чоочун адамдарга мындай жагынуу боло турган болсо, жакшы көрүнүү боло турган болсо, бул албетте ислам дининде муну күнөө иш катары эсептейт да. Себеби сиз башка бир чоочун адамдардын, эркектердин көңүлүн толук түрдө өзүңүзгө бурушуңуз ыктымал да. Саламатсызбы? Менин жолдошумдун каза болгону 2 жыл болду. Балдарым бар, кредит алып мал багабыз. Канча фитир садака берсем болот? Колдон келсе жогорку суммадагы бергенге аракет кылам, бирок быйыл кыйналгандаймын дейт. Сиз мындай да, өзү фитир садаканы ошол колунда бар адамдарга милдет да. Эгерде сиз кыйналып жатсаңыз, оор боло турган болсо, ошол фитир садаканы берүү албетте биздин динибиз аны талап кылбайт. Бизде ошол фитир садака кимге милдет дегенде, ошол нисап деп коебуз, ошол зекет берилчү өлчөмгө ээ болгон адамга милдет болот да. Балким ошого жетпеген адамдарда негизи мында ашыкча бир акчасы бар. Ал эми сиз эгер кыйналып жатсаңыз, мындан баягы талап кылбайт. Анан экинчиден, баягы фитир садаканын эң аз өлчөмү бул 50-60 сом бир адамдын жан башына. Ошондуктан карап көрүңүз, сизге кыйынчылык оор боло турган болсо, берсеңиз да болот, кыйналып жатсаңыз бербей койсоңуз да болот да, эгер оор болсо сизге. Ассаламу алейкум устаз, мен 64 жаштамын, апамын. Апамын таравих намазында таспихти бир жолу айтса болобу, рахмат дейт. Албетте, эгерде бул таспих сүннөт амал, эгерде бир кандай бир ыңгайсыздык жараткан болсо, бирден айтсаңыз дагы болот. Бул таспих биздин ошол Орто Азия чөлкөмүндө айтылат. Эми башка бир жерлерде салават айтылышы мүмкүн, башка дагы сүрөлөр окулушу мүмкүн. Ыңгайыңызга жараша окусаңыз болот. Ассаламу алейкум устаз, усулду банядан алууга болбойт деп уктум. Банянын ысыгынан тамган суу усулду бузат деп уктум. Ушул тууралуу айтып бересиз, рахмат. Жок, бул туура эмес түшүнүк, туура эмес маалымат. Банядан түшкөн ал суу эч кандай гусул алууну бузбайт, алсаңыз болот. Анан баягы башка кайсы жерден алмак элеңиз сиз эгер ошол баняда гусул албасаңыз. Ошондуктан кээде бизде ашыкча бир болбойт, бул болбойт, тигил болбойт деген бир сөздөр эл арасына тарап кетет. Бирок андай эмес. Ала бериңиз, маселе жок. Айыз бүтүп усул алып, багымдатты таза окуп туруп, андан кийин 20-30 минуттан кийин дагы кан аралаш келсе, кайра усул алуу важиппи дейт. Албетте, эгерде сиздин ошондой абал болгон болсо, сиздики толук бүтө элек болуп эсептелинет да. Сиз кайрадан усул алышыңыз керек, жуунушуңуз керек. Бул баягы мурда жуунуп койгонуңуз жуунду деп эсептелинбейт, себеби дагы кан келип жатат да. Ассаламу алейкум, ажатканага киргенде Курандын аяттары оюма келет, мен күнөө кылган боломбу? Жок,
сиз оюңузга келсе, ойлоп жатсаңыз, бул туурасында бул эч кандай күнөө эмес. Бул ар бир адамдын оюна келиши мүмкүн. Бул табигый нерсе, бирок бул нерсе үчүн, оюңузга келгени үчүн күнөө эмес. Устаз менин бүтүм ооругана байланыштуу рукудан кийин саждага барганда эңкейип жер таянып, анан тизем коем. Ошо руку саждам туура эле болобу, ооруга байланыштуу ыңгайлуу карап окусам боло береби? Албетте болот. Эгер сиз ооруп жатсаңыз, сиз айткандай кылып окусаңыз болот. Эч кандай мындай күнөө эмес, боло берет окусаңыз. Устаз, жамаатка имамдык кылганда эмне деп ниет кылынат дейт. Бул жакта эмне деп ниет кылат дегенде, ошол мага артымда адамдар уют деген ниетте, жетектеп баратам деген ниетте сиз имам болосуз да. Имамчылык кылып атам дегенде. Assalamu alaikum. Bir orozo айт күнү мал соем десе, айт күнү намаздан кийин союш керек болобу же намазга чейин бир күн мурда союп койсо болобу? Бул мындай да, эгерде бул киши убада кылса, жанакындай мен сөз түрдө соем десе, баланча күнү, ошол күнү союу милдет болуп калат ошол адамга. Эгерде ал мен айт күнү соем десе, анда айт күнү союуга туура келет. Бул мындай, балким бул эми орозонун айтына балким тиешелүү болуп аткандыр. Ошол убаданы аткаруу керек. Ал эми курман айт туурасында сөз боло турган болсо, курмандыкты айт намаздан кийин союу керек да. Айт намазга чейин эмес, айт намаздан бир күн дагы мурун эмес. Ошондуктан айт күнү союу милдет. Assalamu alaikum. Кыз киши ооруп, састымы болуп, ооруп калса орозо кармаса болобу дейт. Бул кыз киши болобу, эркек киши болобу? Эгер кармаганга дарамети жетсе, күчү жетсе, анчалык эми мындай бир катуу оорубаса, баарына милдет да. Анан албетте биздин башыбыз оорушу мүмкүн, биз кыйналышыбыз мүмкүн. Бирок бир аз кичине гана оору үчүн аны шылтоолоп орозону кармабай коюу өзү бул күнөө да. Ошондуктан Кудай Таала шыпа берсин. Assalamu alaikum. Таравих окуганда аялдарга сөзсүз таспих айтыш керекпи? Таспих айтуу бул сүннөт. Канчалык эми биз ошол улуктап бир сооп айтып атабыз да. Алла Тааланы улуктаган сөздөрдү айтып. Эгер аны айтпай калсаңыз, сиз күнөөкөр болбойсуз. Болгону ошол сооп азыраак болот деген эле сөз. Assalamu alaikum usta, sizden Allah'ım razı olsun, karmanlarınız kabul olsun. Rahmat, men kүйөөм менен талим окуп жатканда үйдөн 5 мүнөт эле окуу болот деп айтат, туура элеби? Анан өзү 49 күнгө даватка чыгып келген, баарын билет дейт. Эми ошо бир суроо мурда да болгон. Бул ар бир адам же үй бүлө өздөрүнүн баягы тартиби болот да. Балким бирөө 5 мүнөт, бирөө 10 мүнөт, 15 мүнөт, эми силер кантип келишесиңер, кантип чечесиңер, ошого жараша да. Силер кайсы убакта окуйсуңар? Бамдаттан кийинби, 5 намаздан кийинби, куптандан кийинби дегендей да, ошондой. Бул ар бир адамдын, ар бир үй бүлөнүн өзүнүн жеке маселеси, канча убакыт окуйт. Assalamu alaikum usta, 8 март майрамдаса болобу дейт. Бул эми мындай, кандай десем, өзү биз ислам динде, мусулмандарда эки чоң майрам бар дейбиз. Биздин майрамдар бир чоң бир ибадаттарды аткаргандан кийин бир боло турган нерселер да. Мисалы үчүн орозо, азыркы учурда орозо. Орозону кармап, биз Кудай Таалага бир чоң бир ибадатты аткарып, андан кийин Кудай Тааланын бир сыйлыгы дейбиз. Ошол айт күндөрү болот да. Ошондо да мааниси.
Ажылыкта мисалы үчүн Курман айтта ажылык болот, чоң ибадат болот. Ошонун артынан анан Курман айт майрамдар болот, айттар болот. Ал эми бул ошо 8 март жана башка майрамдар бул эми баягы азыркы өлкөдө мындай заманда ойлоп табылган, элдин арасында элдин ою менен өзүн баягы мусулман катары сезген адамдар үчүн бул майрам эмес. Бирок биз үчүн, мисалы үчүн аял заты бул дайыма сый урматка ээ болгон адамдар. Биздин апалар, эже, карындаштар. Буларга бир эле 8 мартта сый урмат, гүл берүү, бир шаң шөкөт көтөрүү маани эмес. Биз башка убактарда дагы аларга биздин өзүбүздүн сүйүүбүздү, урматыбызды көрсөтүшүбүз керек да. Assalamu alaikum. Erkek балага атасы алимент төлөшү шариатта барбы дейт. Шариатта баягы алимент эмес, шариатта бар. Себеби ошол бала эми кичинекей боло турган болсо, өзү мындай бир өз алдынча бир иш аракеттерди кылганга чейин атасы сөзсүз түрдө анын тамак ашын, кийим кечесин камсыздашы керек. Биз аны баягы азыркы тилде алимент деп атпайбызбы? Шариатта ал нерсе бар. Жок эмес. Кээ бирөө ойлошу мүмкүн, эми ал ажырашып кеткенден кийин ал ошол аял менен кетип калган болсо, бул эми аялдын милдети, ал кантип бакса өзү баксын. Жок. Эгер бакпай койгон болсо, ошол эркек ал Кудай Тааланын алдында күнөөлүү. Ал өзүнүн баласы. Ошон үчүн ал караш керек, багыш керек, жардамдаш керек. Assalamu alaikum. Орозодо кокусунан сөгүнүп алса орозо ачылып кетеби дейт. Өзү баягы пайгамбарыбыздын хадиси негизинде биз айтабыз, бул орозо бир гана ошо тамак аш суусундуктан гана тыйылуу эмес. Ошол эле учурда биз ушак айтып, сөгүнүп, сагынып, башка бирөөгө дагы бир залаканы тийгизбестен, ушундай бир руханий бир тарбиялык жааты дагы бар да. Ошондуктан биз ошого дагы маани беришибиз керек. Бирок бул сөккөндөн орозо бузулбайт. Бирок орозонун сообу бир аз кемиши мүмкүн да, ошол маселе. Assalamu alaikum. Оюмда бар. Төрөдүм аз калды. Бамдат намазын окуганда сажда кылган кыйналып калып атам, отуруп окусам болобу? Албетте болот. Бул ошол сизге оор болгондуктан отуруп окусаңыз болот. Мисалы үчүн рукуда кыям деп коебуз, турганда жана сүрөлөрдү, Фатиханы туруп окуп, ал эми рукуну бир аз эңкейип, ал эми отуруп сажданы кылсаңыз болот да, ушундай ыңгайлуураак болот. Assalamu alaikum. Фитр садаканын кызым турмушка чыкканга чейин мен төлөчүмүн. Азыр турмушка чыккан, бирок ажырашып кетти. Мен төлөйбү жа өзү төлөйбү? Жашы 30-да, рахмат дейт. Эми 30-га чыккан кызыңыз бул өзү төлөшү керек да. Эми бул азыркы биздин Кыргызстанда фитр садаканын мындай өлчөмү мындай өтө эле бир кыйын бир сумма эмес. Ал жерде бир 50-60 сомдон башталып 900 сомго чейин, 900. Эгер кимден кийин ошол бул дагы биздин ошол муфтияттын чыгарган фатвасынын негизинде биздин адамдарда ар кандай катмардагы адамдар бар. Бир аз кедейирээк, бир аз орто байлар дагы бар. Ошолор өздөрүнүн абалына жараша ошо фитр садаканы берсин деген маселе. Бул фитр садаканы берүүдө эки бир маанилүү нерсе бар. Биринчиси, биз эмне үчүн ошо фитр садаканы беребиз? Биз алымдарыбыз айтат да, ушул бир жылда бир берилчү бир садака, бул мына мен
Кудайга шүгүр, аманмын, эсемин, бардык ден соолугум чын, жакшы жүрөмүн деп бир Кудай Таалага болгон бир ыраазычылыкты билдирүү бир мааниси. Экинчи мааниси, орозодо кандайдыр бир ката кемчилик болуп калышы мүмкүн. Ошону оңдоп түзөө иретинде берилчү бир садака деп дагы башка алымдар айтат. Ошондуктан бул көп деле оор эмес, кыйын эмес бир сумма. Зекеттин акчасын фондторго же карылар, же тиндер үйүнө которсо болобу дейт. Бул жерде мындай. Эгерде кайсы бир фонд же карыялар үйү ошол акчаны алып, сиздин берген зекетиңизди алып, ошол татыктуу болгон адамдарга колуна берсе, ошондой милдети бар болсо, ошондой укугу бар болгон болсо, ошолорго которуп берсе болот. Эгер андай болбосо, сиз өзүңүз ошол зекетти беришиңиз керек. Себеби зекет бул муктаж болгон бир 7-8 категориядагы бир адамдар бар. Ошолорго берилет да. Бул мисалы мечит салганга, медресе салганга, жол салганга берилчү акча эмес да зекет. Бул так даана ошол Куранда көрсөтүлгөн муктаж болгон адамдарга берилчү акча да, каражат. Ustaz, мен чоң атам, бир аз чоң атам менен кошунабыз. Ал озачы жасап кошуналарды айтып, мени айтпайт. Анан той тамашада кылса мени айтпайт. Мен ошо менен такырыкка чыгып келбейт. Ошол туурабы же туура эмеспи? Мен атам каза болгон. Эми бул сиздин чоң атаңыз экен. Сиз чоң атаңыз менен мамилени баягы оңдошуңуз керек. Балким кайсы бир жерде тарынтып алгансыз, билбейм, катуу айтып алгансыз, бир таарынычы болсо керек, барып чоң атаңыз менен сүйлөшүп, ошол кандай бир түшүнбөстүктөр болуп кетти, ошону тактап чечиңиз. Анан балким баягы сиз өзүңүздүн ушундай бир аракеттер болуп атса, чоң атаңыз тараптан так эле айтыңыз да, эмне мындай болуп атат депчи. Сиз өзүңүздүн баягы таарыныч, нааразычылыгыңызды чечсеңиз болот да. Алла разы болсун. Сизден буттар ооруган апалар отуруп окуса болобу тарабек дейт. Албетте болот. Ошол отуруп турганда буттар ооруса, мындай апаларга, аталарга, деги эле кимге ошо оор боло турган болсо, отуруп окуса болот. Толук болот. Эч кыйналбастан отуруп окусаңыздар болот. Биздин динибиз, туугандар, биз айтып атабыз, отуруп окуса болот деп, мындай реалдуу дин да. Эгер ушул намаздагы, бул эми таравин айтып атабыз да, парз намазды отуруп окуса болот. Эгер ушунчалык кыйналып жаткан болсо, таравини айтпай эле койлу. Демек, парзга уруксат берилгенден кийин нафил намаздарга андан дагы, демек, артыгыраак уруксат берилиш керек да. Салам алейкум, устаз, мен күндө кайталап куулганын жей берем. Масурат дабатка чыгып келиши деп мага күнөө болбойбу, айта берсем бизде куулаган жей берем. Бул жакта эми ошо Масуратка дайыма айтам дейт. Эми бул мындай да мажбурлоо жок, бир тууган. Мажбурлоо жок. Баягы учуру келгенде, ыңгайы келгенде айтып, мындай бир милдеттүү түрдө бир тажатып албаш керек да инсандычы. Бул абалга жараша, мүмкүнчүлүккө жараша, сиздин баягы даанышмандыгыңызга жараша бир болуусу керек да. Анын өз ыктыяры менен. Анан мажбурлап кылынган нерсе бир анчалык бир
таасирдүү болбойт да, ошону бир эске алыш керек. Бул мисалы үчүн айтып атпайбызбы, дават, ислам динине чакыруу үндө биз ар бирибиз өзүбүздүн ошол илимибизге, билимибизге жараша кылышыбыз керек. Биз ошол билген илимибиз, билимибизден сыртка аша чыгып сүйлөй турган болсок, биз ката кетирген болобуз. Ислам динине үндөп чакыруу ар бир адамга милдет. Канчалык биздин арабызда биз канчалык биз билсек, ошончолук деңгээлде биз башкаларды дагы үндөп чакырышыбыз керек. Биздин динде эч кандай бир мындай башкалар гана кылыш керек деген түшүнүк жок. Мисалы үчүн аалымдар гана кылыш керек деген нерсе жок. Аалымдар дагы кылат, алар дагы көбүрөөк кылышы керек. Себеби алардын жоопкерчилиги, милдети өтө чоң. Ошонун арасында башка дагы катардагы мусулмандар болушу мүмкүн. Алар кандайдыр бир маселелерди билет, өзүнүн баягы билимине жараша. Бирок биз ошонун гана чегинде болушубуз керек да. Кээде биз өзүбүздүн чегибизден, билимибизден ашыкча айта турган болсок, билбегенди да билем дей турган болсок, анда бул жоопкерчилик оор болушу мүмкүн. Ошондуктан биз ар кимибиз өзүбүздүн чегибизде сүйлөсөк, жеткирсек, ошондо ал туура болот. Ассаламу алейкум, Дамла. Келинчегим намаз окуйт, бирок менин ыраазычылыгымды аткарбайт, укпайт, эмне кылсам болот? Өзү негизи үй бүлөдө сөзсүз түрдө бул жоопкерчилик же башчы, бул эркек адам. Ошол адам бардык ошо Кудай Таала жазган милдеттерди аткарышы керек. Эгерде ким баягы ошол эркектин кылган иш аракеттерине нааразы болуп, колунан келбеген нерселер дагы үмүт этип, ошого бир нааразычылыкты билдире турган болсо, бул жакшы көрүнүш эмес. Ошол периштелердин каргышы дагы толук болушу ыктымал. Балким, билбем, кээ бир адамдардын ортосунда бир түшүнбөстүк, нааразычылык болуп калышы ыктымал. Ошону балким чечүү керек. Эмне себептен мындай болуп атканын. Ал эми ошол аялдар болор болбос нерсе үчүн күйөөлөрүнө нааразычылыгын билдирип, туура эмес мамиле жасаганы бул күнөө болуп эсептелет. Ассаламу алейкум, общий баня түшсө болобу дейт. Мындай караңыздар. Ислам маданиятында уяттуу жерлерди жабып жүрүү керек, башкаларга көрсөтпөө керек. Ошол эле учурда мусулмандар башка бирөөнүн уяттуу жерлерин караганга дагы болбойт. Эгерде сиз айтып аткан баняда ошол шарттар, ошол талаптар, ошол эрежелер сакталбаса, демек андай баняга барганга болбойт таптакыр. Себеби элестетсең, сиз бардыңыз, жылаңач жүрүшөт адамдар. Сиз алар менен аралашып, аларды карап кантип түшөсүз. Ошондуктан болбойт. Ассаламу алейкум, таксир, мен аябай катуу ооруп үйдө жаттам, дуа кылып коесуз, Алла ыраазы болсун. Эгер сиз ооруп жаткансыз, Алла Таала сиздин ооруп жаткан болсо, Алла Таала шифа берсин. Тезирээк баягы айып кетиңиз, Алла Таала ушул ден соолуктагы чын адамдардын катарына туруп, ошол таравих, башка намаздарга дагы кошулуп окуганга Алла Таалам насип эткен болсун. Бул дагы ассаламу алейкум, ороздо кокусунан сөгүн басса ороз ачылып кетеби? Бул ушул суроого окшош дагы суроо келген. Баягы кайталап коелу. Сөгүнсө орозо бузулбайт, бирок сообу азыраак болот да. Ошондуктан бул
айда, бул тарбиялык ай деп атабыз, руханий бир ай, биз сөгүнбөй, тилдебей, башка бирөөнү ушак айтпай, ошого көнүп, ошол бир адатка айланыш керек да. Ал эми биз ээлик кылбасак, өзүбүздү тарбиялабасак, анда бул жакшы эмес да. Чоң сооптордон биз куру калган болобуз. Ассаламу алейкум. Интернет аркылуу жардам сурап кайрылгандарга битир садаканы М-банк аркылуу которуп койсо кабыл болобу дейт. Эгерде сиз ошондой ниетте, фитр садаканы берүү ниетте которсоңуз болот, албетте. Бул фитр садака болуп эсептелинет. Эгерде ал чындап эле муктаж болгон адам болсо. Анан фитр садаканы билесиздер, азыр мечиттерде муфтият ошол QR-код аркылуу, азыркы ошол М-банк жана башка ошол банктардын тиркелемелери аркылуу которуп мындай шарт түзгөн. Мунун максатынын бири ошол сумма көбүрөөк топтолсун. Көбүрөөк ошол муктаж болгон адамдарга таратып беребиз да, ошондо көбүрөөк алар алышсын деген максатта чогулуп. Ассаламу алейкум. Айт адам өлгөндөн кийин айт күнү 40 кылык өткөрсө болобу дейт. Өзү мындай да, 40 жетилик жана башка ушундай нерсе өзү динде жок. Бирок бизде ошол каадада дейбизби, салтта дейбизби, ошол Куран окутуу нерсе бар да. Анан сөз түрдө 40 күндө болуш керек деген нерсе деле жок. Балким ага чейин деле болушу мүмкүн, андан өтүп деле болушу мүмкүн. Негизи мындай нерселер соопчулук иретине болуш керек да. Ал бизде азыр мисалы үчүн ысырапка каршы иш аракеттер болуп атат да. Мисалы кээ бир адамдын ошол мындай өткөзгөнгө мындай шарты болбошу мүмкүн. Ал колунан келишинче бир нерсени кылыш керек да. Эгер окутам десе, ал сөз түрдө бир бодомал сойсун, андай кылсын, мындай кылсын деген нерсе жок да. Ошондуктан биз мындай жөнөкөй, табигый, колубуздан келген нерселерди гана кылышыбыз керек. Ассаламу алейкум, устаз, зоруңуздар кабыл болсун. Рахмат. Менин бир суроом бар. Арыктап салмак жоготуп ооруп келем, ошондуктан озо кармабай жатам. Күнөө болбойбу мындай кылганым? Эми сиз мындай да, эгер ооруп жатсаңыз, сиз ошол дарыгер менен кеңешишиңиз керек да, эмне себептен. Эгерде сизге азыркы учурда орозо кармаганга болбойт десе ошол врач, дарыгер, анда угуш керек. Жок, балким ал сиздин жеке өзүңүздүн баягы бул чечимиңизби, мен билбейм да. Ошондуктан дарыгер менен кеңеш керек бул учурда. Эмне себептен мындай сиз арыктап жатасыз? Анан орозону кармаса эле арыктап кетет деген дагы бизде мындай бир түшүнүк жок да. Албетте орозонун бизге Кудай Таала берген милдети, биз Кудай Тааланын эң биринчи иретте парзын аткарып жатабыз деген маселе турат. Ал эми андан кийинки пайдалар балким болушу мүмкүн. Мисалы үчүн ден соолук, организмдин бир жакшырышы, калыптанышы, бул кийинки келе турган баягы нерселер да. Бирок биздин эң негизги максатыбыз, эң негизги милдетибиз мен Кудай Тааланын парз кылган милдетин өтөп жатамын, кармап жатам деген маселе бизде мындай жогору туруш керек. Нике кыйганда кыз киши туттум деп айтпай койсо нике түшпөй калабы дейт. Туттум деген сөз
сөзсүз түрдө айтуу керек деген нерсе жок. Азыркы учурда кабыл алдым деши мүмкүн, тийдим деши мүмкүн, ыраазымын деши мүмкүн, макулдугумду бердим деши мүмкүн. Ушундай ар кандай сөздөр айтылышы мүмкүн. Эң негизгиси сиз кимге чыгып жатканыңызды билдирген, түшүндүргөн сөз болуш керек. Мисалы үчүн никеге чыкканга макулдугуңду бердиңби десе бердим дешиңиз мүмкүн. Ыраазымын, кабыл алдым жана башка ушундай сөздөр болушу мүмкүн. Эң негизгиси сиз ошол кимге турмушка чыгып жатканыңызды билдирген сөз болуусу керек. Ошол айтылса, бул жарактуу болуп эсептелинет нике. Ассаламу алейкум, даватка чыгарда үй бүлөмдү камсыз кылып кетүү керекпи? Албетте, албетте. Сиз ошо даватка чыгып кеттиңиз, үйдө калтырдыңыз. Алардын багуу, аларды каржылоо сиздин милдетиңиз. Ана сиз аны милдетти аткарбай туруп кетип калган болсоңуз, күнөөкөр болосуз. Ошондуктан камсыз кылып, иреттеп чыгуу керек. Ассаламу алейкум, ата энени кенже бала гана багуу керекпи? Жок. Андай нерсе жок. Албетте бизде мындай түшүнүк бар. Ошол кенже кичүү баласы калат депчи. Бирок ата эненин өзүнүн ыктыяры. Бул кайсы баласы менен жашайт, кайсы менен турат. Кезектешип бакса дагы болот. Же болбосо ошол ата эне кайсы баласында баягы эркек баласы, мен кыз баласын айтпайм, эркек баласы жакшыраак көрүп же болбосо көбүрөөк кимдикинде турам десе, толук алардын ыктыяры. Бизде эч качан аларга бир тоскоолдук жаралбаш керек. Же болбосо улуу баласы жок, кичүү балаңдыкында бар, ошол баксын деген андай дагы болбош керек. Биз баягы ата энебиз бизди кичинекей чагында өз мээримин төгүп, багып чоңойткон, эми чоңойгон, алар алсыз болгон, ошол кароого муктаж болгон учурда биз аларга карабай койсок, аларды карабай койсок, албетте бул күнөө болуп эсептелинет. Ассаламу алейкум, устаз, тажы намазды өткөндөргө Куран багыштап зикир кылыш керекпи же дуа кылып эле туруп кетеби? Алдын ала ыраазы болсун дейт. Караңыз, бизде ошол сооп амалдарды аткарып кылып, анын сообун өтүп кеткен маркумдарга багыштаса болот. Бул нафил намаз болушу мүмкүн, нафил орозо болушу мүмкүн, садакалар болушу мүмкүн, кайыр садакалар. Бул Куран окуу болушу мүмкүн. Деги эле сооп деп эсептелген нерсенин бардыгын өтүп кеткен маркумдарга багыштаса болот. Буюрса, сообу дагы жетет, иншалла. Ассаламу алейкум, устаз, 8 жаштагы кыз орозо кармаса болобу? Өзү орозо балагатка жеткен кыз балага парыз. Бирок биз ошол өсүп келаткан балдарга тарбиялык иретинде көнсүн, ал дагы көнсүн, үйрөнсүн деген максатта кармаса, мында эч нерсе жок. Эң негизгиси бул кыйналбастан ошого көнсүн да, бара-бара көнсүн деген эле мааниде. Кээ бирөө балким кыйналышы мүмкүн, балким ал күн алыс кармашы ыктымал. Ал көнсүн дегенде баягы адам дароо бир нерсени кылганда кыйналышы мүмкүн да. Ассаламу алейкум, туалетке телефон түшүп кетип, боорсок бышыргычты салганбыз, ошону кайра колдонсо болобу? Чоң энем 7 жолу жууп кургатып колдоноп деп жатат. Албетте, ал баягы нажас деп коет, кир болуп калган нерсени жууп жанакындай 7 жолу, 7 эмес, ага чейин деле, мисалы үчүн 3 жолу жууп деле ошол кургатып, ар бир эмесинде жууганда колдонсо болот.
Assalamu алейкум, орозоңор кабыл болсун, рахмат. Жана мен алимент тууралуу суроо болуп кетти эле. Эри туруп башкага чыгып кетип алимент алган туурабы, алименттин акчасын көбөйүп кеткен, рахмат. Мындай да, эгерде азыр күйөөсү туруп, эри туруп чыгып кетсе деп атпайбы? Бул өзү күнөө да. Нике кыйылгандан кийин, никеде тургандан кийин башка бирөөгө никеге тура албайт. Бул өзү күнөө, бул зына болуп эсептелинет. Ошондуктан никеден ажырабай туруп, талак албастан башка бирөөгө чыгуу бул күнөө, зына дагы болот. Ошондуктан мындан арылыш керек. Мындай нерсе болбойт да. Ассаламу алейкум, устаз, кандайсыз? Менин колумда 10 айлык балам бар. Кудайга шүгүр, озуро башында 3 күн кармадым. Анан өзүм ооруп калдым. Азыр ачып алгам кандай болот? Эгер сиз ооруга байланыштуу ачып алган болсоңуз, сакайгандан кийин, айыккандан кийин орозоңузду улантышыңыз керек болот. Ал эми ошол ооруп калган учурда кармабай калган күндөрдүн казасын кармап берүү керек. Мен күйөөм даватка бат-бат чыгат, баарын билет, бирок мечитке барбай жатат, жумага да барбай жатат. Бул эмнеден? Дуа кылып коюңуз, Аллахым ыраазы болсун сизден. Эми бул Алла Таалам бизди туура жолдон адыштырбасын. Эгер бир кандай бир жалкоолук боло турган болсо, ошону Алла Таалам арылсын. Баарын билет деп атасы, балким кандай себептерден болуп атканын билбейм. Эми мындай адамдарга бир жакшы бир насаат кеп кеңештерди гана айтуу керек. Ассаламу алейкум, устаз, орозоңуз кабыл болсун. Рахмат. Менин күйөөм мени аял ордуна көрбөйт, эмне кылсам болот? Эми мындай да, биз ошол башында турмуш курганда ар бирибизге кандай жакшы сый урматта болсок, ошол нерседе калыпта кеткенибиз жакшы. Биз эми ар бир үй бүлөнүн өзүнүн жеке бир көйгөйлөрү, маселелери болушу мүмкүн, ар кандай болушу мүмкүн. Бирок кандай гана болгон учурда биз ар бирибиз жакшы сый урматта болушубуз керек да бири-бирибизге. Ошондо гана биз жакшы бир бактылуу үй бүлөнү курабыз. Ал эми кайсы бир үй бүлөдө ошол зордук, зомбулук же болбосо зулумдук боло турган болсо, мейли ал эркек, мейли ал аял тараптан, бул көп мындай жакшылыкка алып барбайт да. Албетте бул бир тарап ошо зыянды көрүп чыдап жүрө бериши мүмкүн, бирок кайсы бир учурда бир чегине жеткенде жарылышы ыктымал да. Ошондуктан азыркы учурда ошо абалды оңдогонго аракет кылалы. Ассаламу алейкум, устаз, азыркы учурда жолук салынуу жаш кыздарыбыз мода үчүн салынып салынып калышты. Намаз окубайт, кафелерде бийлеп жүрүшөт. Албетте бардыгы эмес. Ушул суроо тууралуу жана так жооп берип коесузбу сураныч. Эми өзү ошо биздин кыздарыбыздын салынганы туура эле нерсе. Бирок анын ар биринин оюнда кандай ниетте салынганын албетте биз биле албайбыз. Биз аны ошо Алла Таалага коебуз. Бирок биздин коомчулукта сиз айткандай соц тармактарда же ошол эле кафе, ресторан жана тойлордо ошондой бийлеп, ырдап жүргөнү биз үчүн бул жакшы көрүнүш эмес. Албетте биз ошондойлорго, ошол карындаштарга биз насаатыбызды айтышыбыз керек, туура жолду көрсөтүшүбүз керек да. Бирок алардын ошол салынганы бул чоң бир эрдик десек дагы жалышпайм.
Кээде биздин ушул коомчулукта кээ бир мындай көзгө көрүнгөн атактуу болуп калган ырчы, чорчу аялдар дагы алар үчүн кандайдыр бир жол көрсөтүп койгон сыяктуу көрүнөт. Биз ошолорго дагы айтышыбыз керек. Бул жакшы көрүнүш эмес. Бул салынгандан кийин мындай абийирдүү болуп, уяттуу болуп, мындай түз жүргөнгө аракет кылуу керек деген мааниде. Баарыбызды Алла таалам ошол туура жолдон адаштырбасын. Ассаламу алейкум. ЗАГСтан ажырашып, ал эми талагын бербесе никеде боло береби же кандай? Рахмат. Бул жакта өзү караш керек. Бирок биздин ошо муфтияттын чечими боюнча ЗАГСтын чечими, ошо соттун чечими бул бир талак болуп эсептелинет да. Ошондуктан эгерде сизде ушул туурасында кандай бир маселеңиз болсо, биздин муфтияттын фатва бөлүмүнө келсеңиз болот. Талакты телефондон берсе болобу? Чоң рахмат жоңузга. Албетте болот. Бир тууган, азыр телефон аркылуу биз кандай гана маселелерди чечпейбиз, туурабы? Соода сатыкты да кылып атабыз. Дагы башка чоң иштердин баардыгын телефон аркылуу бүтүрүп атабыз. Бул эми заманбап бир ыкма, заманбап бир аспап. Ошондой болсо да мунун бул жерде мисалы үчүн телефон аркылуу да сүйлөшүп атабыз, сүрөтүн керек болсо көрүп атабыз. Мунун баардыгы жакынкы аралыкта жок эле. Биз муну таанып атабыз чындык экенин. Албетте сизге бир СМС бирөө жазса, WhatsApp'танбы каяктан, сиз аны тамаша же болсо жөн эле иретинде кабыл албайсыз да. Сиз кабыл аласыз чындап эле ошол адамдан. Бир жакка чакырып аткан болсо, бир кабарды айтып аткан болсо, ошондой эле талак дагы ошондой да. Сиз бирөөгө аялына ошол талагын берген болсо телефон аркылуу, СМС, кат жазды, WhatsApp'танбы каяктан, Telegram'данбы, бул эсептелинет. Ошондуктан бир туугандар өтө этият болуш керек талак маселесинде. Ассаламу алейкум. Туткан орозалар кабыл болсун. Мен январь айында аварияга учурап калдым эле. Орозо тута албадым, күнөө болбойбу? Азыркы учурда сиздин ошо абалыңызга жараша да, эгер сиз дагы эле оор абалда же ооруп жаткан болсоңуз, Алла таала шифа берсин. Эгер кыйналып кармай албай жатсаңыз, врач кармаба десе, сиз демек айыккандан кийин кармап беришиңиз керек болуп калат да. Аятал Курси мааниси эмне дейт бул жерде суроо келген экен. Эми бул Аятал Курсини Бакара сүрөсүндөгү бул бир аят, ошо Алла Тааланын улуктаган аят болуп эсептелинет. Эгерде бул эми азыркы учурда бул бир эфир болуп кетиши мүмкүн, эгер ал аят туурасында айта турган болсок. Эң негизгиси ал жерде Алла Тааланы улуктаган, Алла Тааланы сыпаттаган аят болуп эсептелинет. Ошол уктабайт, уйку албайт, бардыгын карап турат деген мааниде. Ассаламу алейкум. Чач боёсо дарат өтөбү дейт. Чач боёсо дарат өтөт. Мен азыркыга чейин эч да бир боёкту көрө элекмин ошол сууну өткөрбөгөн. Ошондуктан болот боёсо. Ассаламу алейкум устаз, орозо убакта тиш жасатса болобу дейт. Тиш жасатса болот, бирок чоң этияттык менен да, себеби сиз ошо оозуңузду ачып жатканда баягы суунун кирип кетишинен өтө этият болуш керек да. Эгерде мүмкүн болсо орозодон кийин кылган жакшы, же болбосо ооз ачкандан кийин кылган
мындай ишеничтүүрөөк болот да. Эгер эле сиздин ичиңиз аябай катуу ооруп, зарыл жасатыш керек боло турган болсо, анда айла жок. Урматтуу таксыр, менин өзүмдүн кызым 1-топтогу майып Орозо Питерди беришим керекпи же ошол кызыма кийим-кечек кылып берсем болобу? Эми бул Орозо Питерди мындай өзүнүн баягы балдарына бербейт да, мисалы үчүн атасы баласына, баласы атасына дегендей да. Эгер да сиз мисалы үчүн муктаж адамдардын катарына кирсеңиз, анда сизерге фитр садаканы берүү өзү милдет эмес да. Саламатсызбы агай, мен сизден сурайын дегем. Ооз бекиткенден кийин жолдош козголуп кетип, ошо деп койбой койду, ошондо ооз ачылып калабы дейт. Албетте ачылып калат. Ошондуктан бул орозодо ооз жапкандан кийин мындай иштерге барганга болбойт, толук ачылып калат. Бул баягы суу ичип, тамак жеп алган сыяктуу да. Assalamu alaikum, sizge sorum бар эле, түшүмдө кара нерселер кире берет. Айып нерсе айтып бере аласызбы дейт. Эми мен айта албайм себеби деген түштөр боюнча бир адис эмесмин, андай бир тажрыйбам жок түштөрдү чечмелегенге. Орозодо эмне кылганда ооз ачылып калышы мүмкүн дейт. Орозодо эгер сиз суу ичсеңиз, атайлап да, тамак жесеңиз, же болбосо жана алдыдагы суроо келгендей, жубайлардын ортосундагы мамилеге барсаңыз, ошондо орозо ачылып калат. Ошондо бузулат орозо. Assalamu alaikum, орозоңузга болсо рахмат. 2 аялы бар, 2 бар, өткөндөн тең бардыгы бар. Бирөөнө жакшы, бирөөнө начар мамиле болот экен, буга кандай карайсыз? Адилеттүү болушу керек, ким гана болбосун. Адилеттүү. Баарына бирдей адилеттүү караш керек, бул анын милдети. Бирөөнө артыгыраак мамиле кылып, экинчисине карабай коюу бул өзү күнөө. Ошондуктан адилеттүү болуу керек. Адилеттүү болуу керек дегенди мындай бир түшүнүш керек да. Тең кароо деген нерсе эмес, адилеттүү. Мисалы үчүн биринчи үй бүлөсүндө адамдар көбүрөөк болушу мүмкүн, экинчи үй бүлөсүндө балдары азыраак болушу мүмкүн. Мындайча айтканда биринчи үй бүлөгө болгон муктаждык, баягы каражат көбүрөөк кетиши мүмкүн, ал эми экинчисине анчалык эмес. Мисалы үчүн, демек ага мисалы үчүн 1000 сому боло турган болсо, экөөнүз 500 сомдон бөлүп берүү керек эмес. Балким ал биринчисине 700, ал эми экинчисине 300 берүү керек деген бир маани чыгат да, себеби ал ошол адилеттүүлүк. Саламатсызбы, орозо убагында тырмак шылбак жасатса болобу дейт. Өзү мындай да, биз мусулман катары эми даарат алабыз да, намаз окуйбуз дегендей. Анан эгер сиз элестетсеңиз, эми бул шалакты койгон болсоңуз, сиздин даратыңыз өтпөйт да, ошондон. Assalamu alaikum устаз, менин суроом, орозо кармап жатып, система алса ооз ачылып калабы, кармабай туруш керекпи? Мен муну чын айтканда түшүнгөн жокмун, кандай мааниде ушу система дегенде, эмне системасы? Бул баягы бөйрөктү тазалай турган эмеби же эмне, түшүнгөн жокмун да. Ассаламу алейкум. Коркунучтуу түштү бирөөгө айтса болобу? Бир туугандар, ошо түш маселеси боюнча да айтып коюу керек. Эгерде жаман түш көрсөңүз, көрдүңүз да, мисалы үчүн бир абалда жаткансыз, мисалы сол жагыңыз менен жаткансыз дагы,
Ошондо дароо башка жакка өзгөртүү керек жаткан абалды. Анан шайтандан аузбиллахи минеш шайтонир режим деп айтуу керек. Ошо шайтандан каарга калган, шайтандан Кудай Таала мени сактагын деген мааниде. Анан жаман түштү башка адамдарга айтпоо керек. Башка адамдарга айтканга болбойт. Урматтуу бир туугандар, биздин дагы ыйык Рамазан 2025 берүүбүз дагы соңуна чыгып калды. Биз сиздер менен башка дагы эфирлерден жолукканга чейин сак саламатта туруңуздар. Алла Таалам сиздердин кармаган орозуңуздарды кабыл кылган болсун. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.